зор мой тырман Azı tapmadı. Bizi tapmaydı onda maşinadan takmetini alıp olayım. Bak sen görüyor. Bak bir de garajanskıyı da alıp durup gerek. Oy, alarken canavar. Bravo yaptı kaldı bu. Kamazdı. Мен Кадамжай шаардык кеңешинин төрагасы болуп иштеймин. Мына сиздер күбө болуп тургандай, Кадамжай шаарынын Пүлгөн айылында кыска мөөнөттүн ичинде эле 4-чү чоң кырсык болуп отурат. Бул кырсыктын себеби биздин түшүнүгүбүз боюнча бул системалуу түрдө жол курууда кетилген катачылыктардан келип чыгып отурат деп эсептейбиз. Бүгүнкү күндө бүгүн дагы 2 адам набыт болду. Эми биздин мына элдин талабы чоң болуп жатат. Ушу жолду биринчи кезекте оңдош керек. Ал эми биринчи кезекте болсо ага чейин болсо мына Өзбекстандан болгон жолду ачып бериш керек. Ушундай талап болуп турат биз тараптан. Ал эми биз өз кезегибизде сессия өткөрүп туруп, ушу маселени карайбыз. Тийиштүү жерлерге биз бүгүн эле эртең менен мындай окуя болгонго чейин транспорт министрине кат жөнөткөн болчук. Biz ойлойбуз эми кайрадан да сессия өткөрүп туруп талапты күчтүүрөөк коебуз деп. Рахмат. Мен Кадамжай районунун Пүлгөн айылынын тургуну болом. Ошол жерде мына уже Кадамжай Көктала жолунда уже көп кырсыктар болуп атат. Өткөндө дагы бензовоз авария болгон ушул жерде бирөөнүн үйүнө кирип канча жерде ушерп кетирди. Мана бүгүн дагы ушул Кадамжай терде ушул жолдо дагы бир авария болду. Бунда 2 адамдын башын алып кетти уже. 2 адам башы уже өлдү. Мунун бала чакасы кандай болот мындан кийин? Муну уже көп жолу биз кайрылганбыз. Министрликке кайрылганбыз, транспорттун немеге, министрге бишекет кайрылганбыз. Депутаттарга кайрылганбыз. Дагы эле ушул дагы бүтпөй атат. Мана бизде качан токтойт биздин мана бензовоздор. Кайсы чиновниктики бу бензовоздор? Ушул дагы бир көңүл буруп койсоңуздар экен элдер. Ошо жогоруда иштеп отургандар, парламентте тургандар, только эле ушу элди гана көйгөйүндө ойлоп койбойсуң, төк өзү кызыкчылык ойлобостон. Бул капайым элдер качанга чейин бул кыйналып жүрөт.
А bir какой-то bir чиновник бұл өзінің қызықшылығы үшін бензовоздар менен Тажикстан, ояқ Афганистанға барады бензиндер. Бұлары кім көзөмөлдөйт? Кім қарайды? Бұларға мыйзам бар бұл жоқ бұл. Күніне жоқ дегенде 15-20 КАМАЗдар ховалар өтеді. Түніменен тынбайды. Жазын қышын. Бұл жол жоқ өсін. Жолды біз мына біз Өзбекстанның территориясы жол бар ма уже объезден жол болғанда, илгері жол болған. Адыр объезден түшкенде перевалдар болған. Перевалдардан оор жүктер менен 50-60 тонна жүгімен келеді. Бұларды кім контролдойды? Же оларға мыйзам жоқ бұл? Тоқтыремін.